Ана мына ушул акпаратка урматтуу туугандар, эми мурдагыдай жакшы жардам болбой атат албетте, бирок Кудайга шүгүр, аздыр көптөр жардам берип атасыздар, ошол ыйманга жардам берип атасыздар. Мына бул аппараттын сырткы части туугандар 20 000 долларга чейин. Азыркы учурда биз ошол убакта сураганыбызда 10 000 евро деген, ал деген бир 15 000 долларга чейин болот. Азыр примерно 20 000 долларга чейин керектелет. Бул 5 жылда алмашып турат да. Максимум 20 000 доллар барып келиш менен жетип калса керек деген ушундай ниет болуп турат. Мына ошол каражатын быйыл даярдап коелу дегем. 20 000 доллар деген бул өзү 1 600 000 эле сом. Мына ол бир айлыгыңызда биз пока онунга деп сүйлөшкөнбүз эжеке. Анан биз өзүбүз дагы Кудай буйруса, колубуздан келип калса сизге эме кылабыз буйрусачы, карашып, Зулфия эже, мына колуңузга кармаңыз. Бул эртең айттык аз болсо дагычы. Мына жерде 10 000 сом акча. Балаңызга, кемчилигиңизге иштетесиз. Ошон үчүн Зулфия эжебизге дайым кайдыгер карабастан биз Ак ниет аманат коомдук фондундагы ушундай ниет кылганбыз. Биз ушул өмүрүбүздүн аягына чейин ушул эжеден кабар алып, зыярат кылып, жардам кылып турушубуз керек депчи. Анткени бул эжеге каралашкан чындыгында мындай бирдей тааныш билиш курбулар эле болсо тууган уругу жок. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз кайрадан туугандар борборубуз Бишкек шаарына келип алдык. Албетте биздин келгенибиздин максаты бул Зулфия эжебиз, албетте көз азиз, эки көзү азиз, эки кулагы укпаган Зулфия эжебиз жакшы билесиздер. Мына Зулфия эжебиз ушул Жал Кичи районунда турат. Мен азыр бүгүн 19 март, 19 март бүгүн арапа күн, эртең Ороз айт. Баарыңыздардын урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз элим, жалпы момун мусулман бир туугандарым, баарыңыздардын эртеңки кирип келе жаткан Орозо айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн жана биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, жамаатыбыздын атынан, жеке өзүм атыман куттуктап кетем. Урматтуу мекендештер, Кудай буйруса, Рамазан айындагы Орозо убактысындагы мына буйруса аяктап калдык. Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнүн туугандар насип кылган экен. Бишкек шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарга ифтарлык ооз ачар өткөрүп атабыз. Бирок ал убакытка чейин азыр бизде ооз ачарга 2-3 саат убакыт бар. Ага чейин Зулфия эжебизден кабар алганы келип калдык. Зулфия эжебиздин нянка келип, Зулфия эжебизге баласына кызмат кылып атканына туугандар 15 күн убакыт болуп калды. Биз айлыгын берелекпиз. Мына буйруса азыр ошол сиздердин аманатыңыздардан нянканын айлыгын беребиз. Зулфия эжеге дагы анча-мынча кем карчыктарын эме кылабыз. Анан Зулфия эженин мен сурасам жаңы эле эки эжелер келип зыярат кылып кетип атат. Сместери, памперстери жетиштүү экен, продукталары делечи, машча болсо ысырап болот деп сурап керектүү нерселерин гана мындай кофе, ошол нерселерин гана алып келе атабыз. Кирип зыярат кылабыз анда эмесе. Туугандар, эжебизге жакшы, ушул апасынан калган квартирасы бар экен, жакшы башпа неги бар да. Эгер үйү да жок болгондо өтө кыйналмак эле да. Кандайсыңар? Тынчсыңарбы? Ден соолук жакшыбы? Зулфия эжем эмне кылып атат? Онаке биздин келгенибизди көрбөсө дагы байкап калды. Бейшене таманын астында бекер айтылбайт да, анткени балдарды эне байкуш ушундай кичинекейинен ыйласа-ыйлап, күлсө-күлүп, мынтип эркелетип, биз көзү көргөн кулагы уккандар эле эркелетип, ушинтип эле карайт десем, мына көрдүңүздөр, көзү көрбөсө деле, кулагы укпаса деле ушинтип жакшы көрүп, ушинтип чоңойтуп атат. Зулфия эже, салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Шүгүр, өзүм. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Кирип келаткан айтып алдыңбы? Сөз талашпа. Болду. Келаткан айт майрамдар менен эже? Айт майрамдар менен дейм.
Бирге болсун, чоң болсун. Ден соолук жакшыбы? Шүгүр. Кандай өзүң жете болдуң? Өзүм жакшы же. Анакей, өзүнчө эле башкача болобу, бала? Кандай санан? Шүгүр. Ден соолуктар. Меники ден соолук жакшы, баланы массаж кылып барып атам. Бала чоңоюп атыптыр го балаңыз, чоң жигит болуп атыптыр го. Кана бериңизчи алайынчы. Кана? О, бисмилла. Ой, бой, мамалак. 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 Мамалак бала. Охо, чоң жигит болуп мамалак. Эмелерим бул жактаран. Мышцалангачы бул жагым. Күчтүү болуп чоңоюп атыптыр го, Эде туруп монтет да. Жигит, тултушка. Мына урматтуу мекендештер, биз Зулфия эжебиздин астына келип алдык. Рамазан айынын эң акыркы күнү буюрса бүгүн. Ороз айынын эң акыркы күнү мына Зулфия эжебиздин астына баласынан, үй бүлөсүнөн зыярат кылып кабар алып, анан негизгиси бүгүн бизден Бишкекте жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга ооз ачар ифтарлыгыбыз бар. 40-50 кишиге Кудай буйруса. Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун да. Ушундай иштерге жетиштирип атканына, үлгүртүп атканына, себепкер кылып атканына, мындай чарчатпай, алсыздантпай, баарына жетиштирип атканына Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анткени канча адамдар максат коет, бирок максатка жетүү кыйын да. Эң нерсе ниет калыс болуш керек. Ниет калыс болсо, бардык биз иштерге жетишсек болот, туугандар. Ушундай. Зулфия эженин мына баласы чоңоюп атыптыр, сиздер кыжалат болуп, сарсана болуп. Зулфия эже кандай санан? Шүгүр, баары жакшы буйруса. Эмне жаңылыктар Бишкекте? Мен Бишкекте чын айтсам эмне жаңылык бар экен да билбейм, ишим да жок. Үйдө эмне жаңылык, өзүңүздө, жашооңузда? Так билсем, балам бул эне болгондон кийин балам менен эле алышабыз, күнүм балам менен өтөт. Азыр ошо массаж кылып барып атабыз. Андан тышкары дагы азыр лорго да алып барып өткөндө что-то смесь берип атсам, мурдунан что-то бир эмесин байкап калдым да. Мурдунда кичине шишиги бар экен, ошо азыр дарылап атабыз. Спрей чачыратып каплеме кылыпчы. Эми бул келаткан жумада 10 күн массажыбыз бүтөт. Окулистке да киргизем, лорго да полностью текшерттирем. Айтор ошо бала менен эле азыр Алышып атам деңиз, кофеңизди алып келдим. Эже айым кофе ичет да. Анан мынердин бир ширин пирожки, сосискаларын жакшы көрөт эжечи. Ошого мына буйруса ошол нерселерин алып келдик. Балаңыз кантип атат? Бала чоңоюп атабы анан? Биз чоңоюп атабыз. Эми кичине ошол ден соолук жактан эме бир аз эме болуп атат да. Өзүңүзчү, өзүңүздүн кулагыңыз кандай? Меники го жакшы, баланыкы кулагы жакшы өткөндө ошол киши келгенде мындай кулагын карап эметип койчу, мына сыртынан тазалап койчу да. Анан өткөндө олорго тиги мурдун көрсөтүп бүтүп калган окшойт деп эметсем, кулагындагы текшертип койсом, мурунку жаңы төрөлгөндөн бери калган теринин жанын ичиндеги кулкулар катып калыптыр да. Аппарат менен текшерип кулагын, мурдун жана жидкость менен эметип тазалашып кулкусунчу. Анан мурдун карасам, мурду таза деп, бирок шишик пайда болуптур да. Азыр эми ошол 5 күндүк капель жазып берген, анысы что-то жардам бербейм. Спрей жазып беришти, азыр ошо спрейин чачыратып эметип атасыз. Анан бул үстүнкү этажда бир кошуна келин бар. Ошол келип эме алып берип атат да, сеп мурдуна чачыратыпчы. Түшүнүктүү. Ороз айы негизинен кандай өттү эжеке? Эми орозо мен орозо эмесмин да. Эми эл келип сизди куттуктап кеткен учурлар көп болуп атабы? Кишилер келгендер келип, зирет алышып. Ороз айында баары мына жашоо бир аз берекелүү болобу экен дегеним? Ооба, ороз учурунда өзгөчө болот экен да. Ошол колунан келген кишилер ошол келишип, көчөдөн көрүп калышып, токтой калышып, номеримди алып калышып, колдорунан келген жардамдарын көрсөтүштү, келгендер келип кетишти. Түшүнүктүү. Жашоо турмушта, жеке турмушта эмне жаңылык? Тынч. Тынчпы? Пока жаңылык боло элек, Эми баламдын чоң энеси өткөндө байланышты. WhatsApp аркылуучу. Анан тиги өткөндө биз сүйлөшкөндө сен айтты элең ошол баланын энеси жазыптыр депчи.
жазып 1000 сом которуп коюптур депчи. Султандан кабары жокпу жолдошуңуз? Андан апасы деле айтып атат, кабары жок деп, Жок анан деп, билбейм. Айтып атат, ютубтан көрүп может келип калар. Бардыгын унутасың деп бирок айтты, мен Күтүп атасызбы келишин? жок. Чын айтсам, эми мындай учурдан чыштап кеткенде эми анда кандай эми жакшылыкты күтмөй билем да. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, мына ушундай. Бүгүн бизде кыскача убактыбыз өтө аз, анткени бизде дагы 40-50 коноктор күтүп атат. Албетте кантсе да ушул Бишкекке келгенде Зулфияжыдан кабар алып зыярат кылып кетпесек чындыгында кыжалатчылык. Бирок биз берге келгенге чейин телефондо байланыш, сүйлөшүп турабыз, жашооган туптат. Мына азыр эле бир эки эжени бизден адресин, телефон номер, үйдүн адрестерин сурап, биз дагы көргөнгө эле адрес бере бербейбиз. Анын өзүн көрүп же угуп, чын ишеничтүү болгондон кийин адресин анан дарегин беришибиз мүмкүн. Ар кандай адам бар, туугандар, эжебиз көзү көрбөгөндөн кийин кулагы да укпагандан кийин аппарат менен гана угат. Ошондуктан кооптуу жагын карап, ошол жагын эске алып, ар кимге эле адрес бериле бербейт. Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Бардык келип, зыярат кылып, кетип, жардам берип аткан ар бир мекендештерибизге терең ыраазычылык. Эң жакшы сөзүбүз ыраазычылык, Алланын ыраазычылыгы. Алланын ыраазычылыгы болсун баарыңыздарга. Мына буюрса сиздердин бардыгын аттарын атап эле коймай, бирөөсүн айтса бирөөсү тарым кылышат экен. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бирок рахматты күтүшөт экен да. Туура, туура. Анан ошол үчүн бардыгына мен ыраазычылыгымды билдирем. Аллахым ыраазы болсун. Барыңарга береке, аманчылык, тынччылыкты каалап кетем. Бул жаман чоң жигит болуп калып турган Зулфияжы. Конечно, күндүн күнгө чоңоюп өнөрдө чыгып атпайбы? Бала, жарыкты карап атат, айнекти карап атат, Жарыкты аябай жакшы көрөт. Башкача бала болуп чоңоюп атыптыр, каралачы. Ушул бала келечекте Кыргызстаныбызга, мамлекетибизге, мекенибизге пайдасы тийген, дин исламга пайдасы тийген, раматлык имандуу балалардан болуп чоңойсун деп. Кудай кааласа, раматлык устаз Чубак ажыбыздай аалым кишилерден болсун, Ошо мендер акесинде болуп дагы кийин ушинтип элерге да жардам берип калсын ушу бала. Кудай кааласа, эң болбоду деген да. Болбоду дегенде. Болбосо балаңыз министр болсун, эжеке. Президент болсун, Балаңыз президент болуп калса эмне кыласыз? Бийликке кат эметпей эле койсунчу. Анда муфтий болсун, аалым болсун, жаштарга сабак өткөн, раматлык устаз. Имандуу Бала. Кана? Кел мага. Кана, эмне болду? Урматтуу мекендештер, Зулфияжыбыздын баласын, өзүн жардамдашканы, карашканга ушул мынакей карындашыбыз келип 15 күндөн бери карашып атат. Буюрса Кудайга шүгүр. Зулфияжыбыздын колу узарып, буту узарып, кичине баласын карашып атат. Эми азыр экрандан аркасында сурайбыз, эми кандай карашып атат, эмне болуп атат, кыздан сурап турам, бирок кандай жакшы эле кыйналбай атасың депчи. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшысызбы? Жакшы. Көнүшүп калдыңыздарбы? Ооба, буюрса көнүшүп атабыз. 15 күн болуп калды, буюрса. Кандай, бала кыйнабай элеби, ыйлабайбы? Жок, ыйлак эмес. Жакшы. Кудайга шүгүр, жоош бала. Жоош бекен? Ооба. Анан Зулфияжы кантип атат? Зулфияжы экөөңүздөр көнүшүп калдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр, ооба, көнүшүп атабыз экен. Жакшы. Баары эле сразу болуп кетпейт да. Тупа туура. Эмнесин кылып, эмнесин карашып атасыз мисалы? Эми главный үйдө уборка кылганда, тамак жасаганда, идиш жууганда, главный ошолду кылам. Анан эже дем алган кезде баланы карап турган. Баланы карашасыз. Машалла, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анда эмесе сизге чоң рахмат. Мен сиздин эмеңизди берле келем, айлыгыңызды. Мен азыр эртең эми айтка деп барып үйгө саласыз да. Кыскасы кыска болсо дагычы. Муну ол бир айлыгыңыз да. Биз пока онго деп сүйлөшкөнбүз эжеке. Анан биз өзүбүз дагы Кудай буйрса, колубуздан келип калса сизге эме кылабыз, буйрсачы, карашып, жардамдашып дегендей. Пока бир айлыгыңызды берип турайлы, анан кийин эгерде кийинки айлыктарда 2 айдыкын бир сурасаңыз, эми мен бир ай чогуу жашагандан кийин сиздер көнүштүңүздөрбү, болобу, дальше баягындай продолжать этебизби, кетебизби, ал жагын сүйлөшүп алып туруп анан эме алабыз, Негизи кыйналганыңыз жок, Жок. Кыйналганыңыз жок, баары жакшы эле. Кыйналган жокмун, Кудайга шүгүр. Машалла, жакшы. Зулфияжыке? Ушактың шап турасың анан. Конечно. Как без этого? Зулфияжы башкача инсанда. Зулфияжы, но колуңузга кармаңыз. Бул эртең айттык аз болсо дагычы, нол жерде 10.000 сом акча. Балаңызга, кемчилигиңизге иштетесиз. Кем каржыңызга иштетесиз дейм.
Эми азыр бизде мен тыйын барым нянькага эмки келаткан Нянькага 1 айлыгын бердим. бердиң. Ооба. 1 айлыгын бердим, 10 000 сом бердим. А бул сиз 10 000ге майда чүдөңүздү баягы өзүңүзгө керектүү нерсени иштете бериң. А бирок Кудайга шүгүр, эли журтубуз мына Эмки келаткан майга кандай болуп калат? кийинки айын беребиз. Аны кыжалат болбоңуз сиз. Ал жагын жалпың. Мен сиздин лично өзүңүздөр үйүңүзгө керектүү нерсени иштетип туруп бериң деп атам. Урматтуу туугандар, мекендаштар, эми албетте бул жерде балаңыздын өзүңүздүн кулак аппаратыңызга келечекте ошо кулак жанагы коклярный импланттын сырткы чайсын алмаштырыш керек да. Ошого дагы эли журтубуз эми колдон келишинче жардам берип атат, эжеке. Угуп атасызбы? Ооба. Бирок туугандар, мурункудай эмес. Мурда биз 20 күндө гана жана мына Зульфия эже мындай алсаңыз, жана аппаратыңызды чыгарып берсеңиз. Урматтуу туугандар, азыр кулактын сырткы чайсынын аппаратын чыгарып атпайбы? Мына ушул аппарат. Мынакей. Мунул аппаратта батарейканы салып кой. Мына азыр мен сүйлөгөнүм укпайт. Бул адаптер керек. Азыр муну эметсең аппарат өчүрөт да батарейкасы. Сактап атам. Мынакей. Урматтуу туугандар, мунул аппарат азыр батарейкасын чыгарып койгон себеби заряд көп өчүп калбасын деп зарядын кармап аткан учуру. Азыр укпайт. Мисалы Зульфия эже. Көрдүңүздөрбү? Мунул аппаратты туугандар ар 5 жылда алмаштырып туруш керек экен. Көрүп атасыздарбы? Мунул аппарат. Бул аппарат кулактын сырткы чайсы. Коклярный имплант деп интернеттен карасаңыздар, коклярный имплант деп. Бунун ички чайсы эженин кулагынын мынол жерин ачылып, ичине коюлган да. Ал эми муну ушинтип туруп эле мынол жерге ушул ичине коюп, муну коюп туруп, мунун ички чайсыга койгондо магнит да кармайт. Анан ууп калат туугандар. Мынакей азыр байкап туралы. Коюп атканын алып бериңиз. Адаптер деп коет. Муну монтип салам. Крышкасы. Анан мен уже көмүп калганмын да. Негизи бул крышканы бул жеринде мындай быдыры бар да. Быдыры астында болуп калат да. Жа гладкий болот да, сыйгалак жошуна бат эле салып койдум да. Киргичилер таң калышат экен да. Көзү көрөт окшойт дегендейчи. Мисалы монтип койсо угам азыр. Мындай алсаңыз. Так, мына азыр. Зульфия эже. Потому что имплант ичинде да. Ал как типа эме жана магнит бири-бирине жабышып калат го. Бунун бул жагы да магнит да. Мына Зульфия эже азыр укпай атат. Мына жармашат нерге. Азыр монтип койсоң кырмалып калды да. Угуп атасызбы? Ооба. Зульфия эже. Угуп атам. Мынакей. Небо, земля. Прием. Ушундай. Эме Асылбек карык айтмакчы, биздин көзүбүз көрөт, бирок эч ким жокто көрөт демекчи. Көзүңүздөр анча жерде көрүп коет, эжеке керек жерде. Тагылай чыккым келет. Ато пенсиябызды кыркып коет деп тамашалап күлүп калышат да. Ичиңизде салып алыңыз. Отуруп атат, алмаштырып коюш керекмин да. Түшүнүктүү. Андан эмесе ушундай, урматтуу мекендештер, мына аманатты колуңузга алыңыз эжеке, эртең айттык. Анан мына ушул аппаратка урматтуу туугандар, эми мурдагыдай жакшы жардам болбой атат албетте, бирок Кудайга шүгүр, аздыр көптөр жардам берип атасыздар, ошол ыйманга жардам берип атасыздар. Мына аппараттын сырткы чайсы туугандар $20,000 чейин. Азыркы учурда биз ошол убакта сураганыбызда 10,000 евро деген, ал деген бир $15,000 чейин болот. Азыр примерно $20,000 чейин керектелет. Бул 5 жылда алмашып турат да. Максимум $20,000 барып келиши менен жетип калса керек деген ушундай ниет болуп турат. Мына ошол каражатын быйыл даярдап коюл деген $20,000 деген бул өзү 1,600,000 эле сом. Бирок ушунучу туугандар бир мына Рамазан айынын акыркы күндө турабыз, Ар бир көрөрманчы колдон келишинче жардам берсек, ушул аппараттын акчасын биз даярдап койгонубузда өтө жакшы болот эле. Зульфия эже кандай дейсиз? Таба тура. Мурда канча күндө акчасын чогулттук элек? Эң башында анда аппарат общий көп эле аябай 1 айдын ичинде. 1 айда? 1 айдын ичинде полный чогулуп калганда. Анда бул операция жасалып, полный эме төлөндү, плюс больница жатканыбыз, плюс ал жакта Питерде жүргөнүбүз болду, жол кире. Анда үчөөбүз барганбыз да. Анан үйгө да ремонт жасалды. Көп нерсе берилди жактан, бул жактан апамдын жаткан жайы жерине да барып келдик. Мына ушундай сиздердин жардамыңыздар менен көп иштер болгон туугандар. Ал эми азыр ушул коклярный имплант сырткы чайсын азыркы биз көргөзгөн аппарат сырттын ар 5 жыл алмаштырып туруш керек. Мен эмнеге кыжалат болуп атам? Келерки жыл алмаштырыш керек да. Келерки жылы эмне бар, эмне жок, заманды көрүп атабыз го туугандар. Бирок тынччылык болсо алга деле жетебиз. Бирок
Мен эмес ушу Зульфия эженин кыжалатчылыгын санаасын тынчсыздандырып, жакшы эме кылып койсок деген гана оюбуз. Рахмат баарыңыздарга. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул видеону максималдуу башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнү. Эртең курман айт барыңарда, айтыңар марек болсун. Буюрса эми мен да өзүм дуа кылып атам. Буюрса ошол ишенем элдер мурункудай кайдагер карабай канча жөнөкөй эле ошол карапай элем эле ошол рызыклары менен бөлүшүп келишти. Азыркыга чейин деле жардам берип жүрүшөт. Ойлойм ушинки жылга чейин мага керектүү каражатты чогултуп беришет деген оюм бар. Буйруса иншалла. Эгерде эл албетте көп киши келбейт, көпчүлүк чогулсак бул нерсе чечилет. Эгер анчалык чогула албай аткан болсо албетте башка түшсө байтал жорго дейт. Башка түшүп ошол убакыт келип калган болсо айла жок, бир колунда бар ишкер, бизнесмендерге бир кайрылабыз. Бул маселени чечебиз, бирок кантсе дагылычы. Бирок ошого сиздер себепкер болуп калыңыздар деп атам. Ар бир карапайым эл ошого бир адамдын кулагын угушуна себепкер болуп калыңыздар деп мен сиздерге кайрылып кетем. Ал эми бүгүнкү күндө мына кем карчыктарын, көрөкаттарын, ушул тамак ашын, баласын симесин жардам берип атасыздар. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Алла ыраазы болсун. Мына буюрса жардам берип аткан ненке кыздын айлыгын моюнга алып, буну дагы берип атабыз. Эженин дагы кем карчыларын улам карап атабыз дегендей Кудайга шүгүр эми. Кыскасы ушунчалыгына шүгүр туугандар. Мейлиңиз анда Зульфия эже. Ошо кыргыз элиме айтарым, ушул 2021-жылдан баштап декабрь айынан бери менен ошо видеомон көрүшүп, ошо кулагы угуп кетсин деп рызыклары менен бөлүшүп келе жатат азыркыга чейин. Азырда мынакей улдуу болуп калып дагы кулактан тышкары дагы ошол жардамда сурап калдым. Эми ишенем бул 2027-жылга чейин ошол элдер кайдагер карабаганда дагы эле кайдагер карашпай колдорунан келген жардамдарын көрсөтүп эме кылышат деген ой бар. Анан кийин ошол негизгиси айтып кой, дуа кылганда дагы тура дуа кылып тура Аллахтан суранган дейт. Ошончо мен кыргыз элиме ар бириңерге каларым ушул береке болсун, үй бүлөңөрдө аманчылык, тынччылыкты каалайм. Туткан орозоңор кабыл болсун. Бүгүн ошо орозонун акыркы күнү, эртең айт, барыңарды айтыңар, менен куттуктайм. Айтыңар марек болсун. Рахмат эже, Зульфия эже. Сага да рахмат. Закирге да рахмат. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Дуа кылып туруңуз бизге дагы, эл журтубузга дайым дуа кылып туруңуз эже. Аппарат өчүп калдыбы? Жок, өчөлүк. Учуп калганыңызга. Сигнал берип атат. Өчүп калса эмне, бир нерседи уnuттум эле. Ушундай туугандар, баарыңыздардын эртеңки ороз айт майрамыңыздар менен. Укам, мейли жакшы турула, эженин баласын канчалык жакшы карасаңар, Кудай бурса Алла Таала сиздерге дагы жакшылыгын, неаматын аябайт. Ушу эжеге өзүңүздөрдүн үйкөңүздөрдөй, балаңыздардай караганына аракет кылыңыз, Ооба. Эч баягындай чужой адамды карагандай эмес, өзүңүздүкүн карагандай аракет кыла берсеңиз, буюрса эми жакшылыкты мен айтып эмес, айтпай бир учурда албетте сиздер үчүн дагы бир жакшы жаңылыктарыбыз болот. Ушу эжеге жакшы жардам бергенде аракет кыла бериңиз, Рахмат. Мейлиңиз анда эмесе, урматтуу мекендештер, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Бүгүн ифтарда көрүшөбүз эми. Ифтарда дагы 30-40 кишидей бир туугандарыбызды чогултабыз. Зульфия эжебизди дагы ал жерге алып барабыз. Бир туугандарыбызды алып барабыз. Кыскасы ушундай. Ороз айт майрамыңыздар менен Зульфия эже мынакей бүгүнкү жашоосу ушундай. Күндөр өтүп атат. Үйүндө Кудайга шүгүр, мына азык-түлүк продукта дегендейчи, холодильнигин машалла. Ушул холодильнигин толтуруп берип аткан элибизге рахмат туугандар, Караңыздар, ушул Алла ыраазы болсун, тамак биширип жеп атыштыр. Кыскасы баары жакшы, микроволновка, ысык суу, газ, плита, үйдө баардыгы, кыскасы Кудайга шүгүр. Эми Алла Таала ушунусын айтканда, кимдир бирөөгө көз берип, кимдир бирөөнүн көзүн алып, кулагын алып, жана башка жумуш берип, жада калса жумушун алып эмес, берип да сынап атпайбы? Зульфия эженин дагы ушинтип ата-эне бир туугандарын алып, бир тууганы жок болгон, ата-энесин алып, энесин алып, жалгыз калтырып, акыры ушул кыргыз элинин кызы кылып сынап, мына Кудайга шүгүр уул берип койду. Бул экинчи уулу. Биринчи уулун көптөн бери көрө элек, көп жылдардан бери. Ал деле чоңоюп атат, балким мурунку ушу жолдошунан, атасынан чоңоюп атат. Кудайга шүгүр, ушунчалыгына шүгүр туугандар, Ошон үчүн Зульфия эжебизге дайым кайдыгер карабастан биз Ак ниет аманат коомдук фондундагы ушундай ниет кылганбыз. Биз ушул
өмүрүбүздүн аягына чейин ушул эжеден кабар алып, зыярат кылып, жардам кылып турушубуз керек депчи. Анткени бул эжеге каралашкан чындыгында мындай. Бу жерде тааныш билиш курбулар эле болсо тууган уругу жок. Кимдир бирөөңүздөрдүн атаңыздар, бир тууганыңыздар, жакыныңыздар же кудаңыздар же кайнагаңыздар же жана башка кабар алып турат эмеспи? Кантип атасың деп кошуна же жора жолдош депчи. А бул эжеде андай дагы жок, жалгыз да. А бирок бул жалгыз эмес албетте. Жалгыз бир Аллага гана таандык, жалгыз эмес. Сиздердей болгон эли журту бар Кудай кааласа. Иншалла. Рахмат, барыңыздар тынч болуңуздар. Салам алейкум.